Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste sizlerden ar biringer enеңердің құрсаңарда 40 gün su avalında jatasыңар дейді. 40 günden кейін қан авалына айланып дағы 40 gün жатасыңар. Дағы 40 günden кейін 80 gün өткөндөн кейін bir муштум етке айланып дағы 40 gün жатасыңар. Ошо менен 120 gün өтөбү. Андан кейін bir периште жөнөтүлөт. Периште рухту салат, денеге рухту салат. Андан периште буйрулат 4 нерсени жазганга дейт. Birinci emne ошо адамдын ушул дүйнөдө канча рызкыга ээ болорун жазганга. Экинчи бул дүйнөдө ал адам эмне амал кыларын жазганга. Үчүнчү ал канча өмүр жасап качан ажал табарын. Төртүнчү ал бактылуубу, бактысыз ушул нерселерди жазат деген. Урматтуу бир туугандар, аалымдарыбыз айтат, биздин энебиздин курсагында экенибизде ошо рызкыларыбыз жазылган. Ошо рызкыдан эмне айла кылсаң дагы, амал кылсаң дагы bir тиштем нан ашык жебейсиң, bir тиштем нан кем да жебейсиң. Bir тамчы суу ашык ичпейсиң, bir тамчы суу кем да ичпейсиң. Буга толук ыйманыбыз болсун, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу нерсени көрсөттүбү? Бирок кээ бирөөлөр ушуга таянып алат экен. Рызкы менемдин курсагында жазылган, андай мындай деп ар кимге өзүнүн турмушун ар кимге милдет кылып, мен ушундай кедей болуп калдым деп бир туугандарын күнөөлөп, ата энесин күнөөлөп, ушинтип туруп өзү кедейликке барып алганда адамдар бар. Бул шарияттан эмес, бул сүннөткө каршы чыккан нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы соода кылат эле, сахабалардагы соода кылат эле, урматтуу бир тууган. Алла Тааланын рызкысын издегиле дейт эле. Бирок издеп атканда ушу нерсени билишибиз керек экен. Биз ушу эненин курсагында экенде рызкыбыз жазылган деп жатып албай, издешибиз керек. Бирок издеген ушундай болот экен деп туруп, арамдарга кирбешибиз керек.